Sen üçün жүрөм көчөдө, саартан кечке силерди деп жүрөм, sen üçün иштеп атам, sen üçün аракет кылып атам, деп милдет кылган кээ бир эркектер бар да, саартан кечке милдет кыла берет. Көчөдөн ошол ойноп күлүп келсе дагы ошол күнү милдет кыла берет да. Айырмасы жок, көчөдөн не кылып кетти, кээ бирөөлөр ойноп күлүп келет, жыргап келет, сайраңдап келет, чайханадан келип эле урушту баштайт да. Sen üçün жүрөм, башка. Милдет кылбаш керек, урматтуу эркек. Милдет кылба. Бала үмүт менен күтөт да, мисалы жаш баланы ордого коюп, атам келет деп үмүт кылат. Мисалы үчүн атам менен ойнойм, атам менен күрөшөм, атам менен жыргайм деп үмүт кылып бала күтүп турат. Кичинекей ширин кызын күтүп турат. Келип эле, турчу буяка дейсиң да. Баягы орой, корс, кополдугуң менен турчу буяка дегенде баягы шагы сынып калат баягы жаш баланын. Кечке чейин күттү сен атам келет деп. Бирок сен анын шагын сындырып койдуң да. Кучакта 10 жолу, 15 жолу кучактап тур балаңды. Ал сенин балаң, сенин кызың, бетинен өп тур. Мээрим көрсөтпөгөн мээрим көрбөйт. Эртең карлар үйүнүн ордун алып калба. Бүгүн балаңа мээримдүү бол, мээрим көрсөт. Балдар мээримге муктаж өтө. Телефонду берип коюп калаганын кыл дейсиң, телефондон мээрим албайт. Телефондон тарбия алган балдарды көрүп атабыз не болуп атканын. Ошондой экен, урматтуу эркектер, үй бүлөбүзгө мээримдүү болойлу. Сырттан не проблема болбосун, эшиң астыга кагынып, силкинип анан кийин үйүңө кир. Кагынып силкин дегени кийимиңди эле кагып койбо. Ички жан үйүндөгү бардык проблема, ой түйшүктөрдү бардыгын сыртка эшикке таштап кой. Үйдүн ичиге кирип айтышты баштайсың, мындай кылып кетти, мындай болуп калдым деп ар кимге айта бербе, сен эркексиң өзү. Мен мисалы проблемамды дагы, бактылуу күнүмдү дагы, кайгымды дагы эч кимге, эң жаманы апага айтуу проблемаңды. Сен мисалы бир жолу кайгыра турган болсоң, бир проблема келди, мисалы сен бизнесте алданып калдың, мисалы үчүн. Бир жолу сарсанаа болосуң да, ойлоносуң, кайгырасың. Апаң миң ойлонот, миң сарсанаа болот. Апаң миң түйшүк тартат. Кээ бирөөлөр бар, бактылуу күндөрүн, жыргап жүргөн күндөрүн эч бөлүшпөйт дагы, апасына болгон проблемасын эле айта берет да. Бул инем, бир тууганым, байкем, агам, мээримсиздик кылып коюп атасың бул жерде сен. Таш бойлук кылып атасың сен. Өзүңө кошуп башкаларды да жан дүйнөсүн кыйнап атасың. Сен бир жолу ойлонсоң, ага инең, эже карындашың, байкең, атаң, ал миң ойлонсо түнү уктай албай чыгат алар. Болбогон нерсеңи былжырап айта бербе ар кимге. Эркек болчу сен. Эркек бол. Анан проблема маселесинде, мисалы бизнесмендер көп келип алып чалып, мындай ушундай иш болуп калды, мындай проблема болуп калды, не кылайын дейт да. Качан келип ташка баш тийгенде андан кийин келет да молдого. Ушундай бизнести баштап атам. Не кыласыз деп. Молдокеден келип дубаңды алып, шарият жагын сурап, андан кийин неме кылбайт. Ушу качан проблема келип башка тийгенде андан кийин молдокен изеп келет да. Жок, андай болбош керек. Аалымдар, аалым деген ал жол башчы дегени. Бары жоктон жол башчы. Бизнестен дагы үйрөтө турган, адаларга көрсөтө турган адам ал. Ошондуктан дубаны алып баштаган эжесин. Урматтуу мекендешим. Ойлонушубуз керек. Мисалы үчүн баягы кайсы бир фильм чыкты го, бизди дагы чакырды, устаздарды, алымдардын чакырып, бардыгын жыйнап, кинону көрсөтүп, бейиш эненин таманы тагида. Ушул кинону бардык залга чогултуп, алымдарды чогултуп, устаз баш болуп, дубаны алды. Кандай рейтинг күчтүү болду кинонун. Бул жөнөкөй мисал айтып коюп атам менчи. Алымдардын батасында береке бар, апалардын, карылардын дуасында береке бар. Жаш балдарга берилген садакада береке бар. Урматтуу мекендешим, бул нерселерге маани бер. Маанисиздей көрүнөт, бирок өтө мааниге чоң ээ болуп эсептелет бул нерселер.